Прошу сделать Твое ходатайство решило же? третьей стороне. Какое ходатайство хотите вас оставить без рассмотрения? Какое? Мы не участвуем уже. Мы не участвуем уже. Уважаемый суд, прошу сделать Мен ошол Какеев ошол документте көрсөтүлгөндө максатта колдонуп жатабы же? Азыркы учурда жок, багыты бузулуп жатат. Жагыты бузуп жатат. Азыр айтып атат жана Какеев амнистия мыйзамы боюнча Какеевдин укугу бузулуп атат деп. Эч кандай Какеевдин укугу бузулган жок. Какеев ушул жерде өзү саткан айыл экөө, Ибраимова, Бактыгүл экөө. От 30 июня 2021 года удовлетворить. Рахмат, соттордун так иштегенине ишендим эми. Бизде да соттор иштейт деңиз. Иштейт экен бизде соттор. Рахмат биздин сотторго. Биздин журналисттик топ 2 жума мурун Сокулук районуна караштуу Вайнантоновка айылындагы көйгөйлүү жерлерди чагылдырып бергенбиз. Ал жерде 10 гектарга жакын жерде өскөн Бай Какеев 49 жылга ижарага алып, максаттуу колдонбой, жер тилкелерине бөлүп элдерге сатып жибергенин айткан элек. Дал ошол жерде мыйзамдуу 5 сотуктан ии кызыл китеби менен сатып алган 2 жарандын да жерин Какеев талашып жатканын маалымдаганбыз. Жер маселесине байланышкан көйгөйлөр Сокулукта арбын экени баарыбызга маалым. Биздин өлкө оңолобу? Ушундай мошенниктер неме кылып турганда. Жогорку соттун чечиминен кийин буздура албай койдум. Айыл өкмөттү, Вайнантоновка айыл өкмөттү да кайрылдыңызбы? Булар берип атат да, бул жер сиздики деп. Баарысы берип атат. Документально сиздики деп атат. Баарысы мына ошол кагаздар мына жанында турат. Кызыл китеби бар, сатып алуу келишими бар. Бирок анын жерине башка бирөө келип үй салып алган. Сизге таандык деп турат. Шайдуллаев Розалинин жери. Картасы менен чыгарып берсе да бул Өскөнбайке Какеевдер. Бул биздин жерде эле талашып, бул мамлекетте мыйзамдуулук бар. Улуу урматтуу президент Камчыбек Кыдыршаевич, ушул жер 2016-дан бери мен Сокулукка каттай берип, таманым тешилди да. Анан Какеев бул жерде 13-жылдан баштап эч кандай бир дагы зона отдук салган эмес. Зона отдук курбай туруп эле 4 сотиктен жарандарга бөлүп туруп, турак үйгө сатып берген. 10 гектар. 10 гектар. Толугу менен. Азыр мына көрсөңөр, азыр ошол 10 гектарды сатып, аны менен эле чектелбей, Байкенин жерине кол салып атат. Шайдуллаевдин жерине кол салып атат. Журналисттер сагай. Журналист болсо мен прокурор менен сурап, анан кийин тартасыңар, өчүрүп турбайсыңарбы? Ошол кел, Келип сурайлы отуңуздар, эмесе алып туруп койсам. Жок, алып өчүрүп тургула. Менен уруксат алгыла, анан мен даяр эмес, мына сүйлөшөбүз, тура. Бул иштер боюнча Чүй облустук административдик сотунда бир катар соттук процесстер орун алды. Биздин журналисттик топ соттун жүрүшүн чагылдырды. Уважаемый суд, до этого прошу разрешить это рассмотреть с участием журналистов. Пусть журналисты участвуют. Вы же это ходатайство давайте. У меня вот в связи с этим ходатайство. Вы же повторное ходатайство даете. Уважаемый суд, Журналист, нет, прошу прощения, я сейчас все объясню. Я ходатайствую об отзыве того ходатайства. Это будет более полное. Все понятно. И принятие к этим вот сторонам я предоставляю копии. У нас назначение экспертизы, да? Да, ходатайство, да. Прошу, мне не нужно. Уважаемый суд, значит, в чем заключается ходатайство? В связи с тем, что мы не можем... Давайте пока открытым оставим ваше ходатайство. Потом... Я его не завел еще. Вы же заявляли ходатайство, мы же открыли. мы тоже заявляли. Ну, ходатайство я... Вы просто сейчас дополняете. Нет, это не дополнение, это абсолютно новое ходатайство. Нет, вы стали отзвали, да? Вы ходатайство или отзвали? Пол старое ходатайство я прошу оставить без рассмотрения, а сейчас подаю абсолютно новое ходатайство. Еще на первом заседании вам представитель третьей стороны предоставил эти решения суда. Поэтому я сочел, если у суда есть они, мне их предоставлять не надо. Владимир Сергеевич, они представили суду судебный акт по Сокуловскому районному суду. Якобы по сносу там имеется решение, да? Да. По отказу, по сносу, в общем. Это между собой они сходились. А именно по вашему, по иску прокурора, они там не являются сторонами, участниками процесса. Они были исключены. Были. Да, ну что? Да, уважаемый суд, были. Не были, все. Были, да, ложь говорили.
Ложь, не надо говорить. Уважаемый, прошу сделать замечание. Я буду вынужден давать отвод суду, если он не прекратил вот этот беспредел. Какой? Мы не участвуем. Уважаемый, прошу сделать замечание. Никакого вывода пока нет. Уважаемый суд, ваше честь, я ходатайствую. Хорошо, объект Течева. Он, уважаемый суд, уже последние 3-4 процесса уже не дают нам очередно, да? Каждый раз. Давайте по очереди. Прошу сделать Нет, замечание. твой ходатайство решил же? Третьей стороне. Вам об этом известно? Уважаемый суд, я не буду скрывать, нам известно моему представляемому о данном судебном решении. Однако прошу обратить ваше внимание, что правоустанавливающий документ на данный земельный участок, в частности договор, о котором я выше говорил, он никем не отменен. Мой представляемый является добросовестным приобретателем, его права на сегодняшний день действуют и никем не оспорены, уважаемый суд. Да. Договор купли-продажи. Право арендного пользования. Оспорят? Нет. Вы не в курсе? Мы не в курсе. Так, раз признан недействительным средства, то есть удостоверение на право арендного пользования. На земельный участок предоставляется... Дальнейшие ваши действия каковы были? Вы в курсе проекта судебных актов? Я про дело Кокеева не в курсе, уважаемый судья. Про дело Кокеева там не в курсе. Но если предоставите время... Так, представители Алёны, вы в курсе были проекта судебных актов? Ну, на мой взгляд, вина здесь должностных лиц, которые выдавали постановления людям. Да? То есть они, получается, государство, собственник государства, обращаю ваше внимание, да? У государства собственник, у него есть 9,4 га. Муниципалитет фактически забирает у государства эту земельную участок и выдает гражданам в собственность. Причем государственная собственность, там земли не под населенные пункты. А какие права нарушать у Кокеева? Он правообладатель до 50-го года, он аренда. Получается, вот так? Получается, муниципалитет в 2008 году выделил земельный участок, не принадлежащий муниципалитету Айлакмату, да, а принадлежащий государству в этом, да? с 2001 года. Я вас понял. Хорошо. Бияк жер айтыскен аз жер айтыс беріп алады, кечеү жоқ болып қалды. Сіз мысалы Кокеевтің жері бойынша 10 гектар жерде отыр. 9 гектар 400 сотық қой, анан ал жер қандай мақсаттағы жер? Ал бағыты эме болчу биздики, кагаз бересизби? Кагаз боюнча кандай? Жер айтсызбы? Кагаз боюнча кандай? Мақсаты кандай? Багыты пастбище неудобия. Жайыт жери. Жайыт жери. Кыш айтында жайыт жер менен колдонууга. Берилгенде кандай деп берилген? Убактылуу колдонууга берилген. Убактылуу колдонууга. Ижара убактылуу эс алуу борбору жайылуу болушу керек болду. Анан суу толтуруу жайы берилген убактылуу. Эми ошол Кокеев ошол документте көрсөтүлгөндөй максатта колдонуп жатабы же? Азыркы учурда жок, багыты бузулуп жатат. Багыты бузулуп жатат. Бул боюнча сиздер сотко эмеликке кайрылдыңыздар беле? Ооба, бир төлө жолу кайрылдык. Мен дагы буякта жаңы дисмин, ошол толук маалыматым жок. Юристтер биздин башка адистер катышып жүргөн бул иш боюнча. Катышып жүргөн, азыр өзүңүз билесиз, мына жер айтчылар айтат, Вайнантоновка айдоокунда айта аласыз, ошол максатты колдонулбай участкага бөлүнүп сатылып кеткен, азыр деле сатылып атат. Маалыматыңыз барбы? Ал жөнүндө маалымат. Азыр сатылып же сатылбай атканы боюнча билбейт экенм. Андай сатылбай эле азыр, бирок үйлөр салынып атат да. Бирок азыр эме баягы мыйзамды амнистия боюнча, мыйзам боюнча элдер арыздарын Сокулук райондук администрацияга тапшырып ошол жактан менен иш алып барып атышат. Канча арыз тапшырылды, азыр кандай стадияда экенин билбейт экенм. Эми ошондо азыр амнистия боюнча ошол жана үй салып алганы бар, эми кайра ошол документ алып кетип ошондо. Кызыл китап. Аны уже тиги Сокулук районунун ичинен түзүлгөн комиссия чечим кабыл алат. Алар кандай трансформация алып береби же кылбай четтеп салабы жер комиссиялар ошолор чечим кабыл алышат. Чечим кабыл алышат. Эмне соң келиңиз, сиз адвокатсыз. Эмне соңуңуз бар эле? Мынакей жер айтыс турат үйүсүнөн айлашып отур. Эме боюнча жанагы амнистионный комиссия боюнчачы канча үй салынганы боюнча силерде такталган бар?
ошол боюнча менде маалымат. Алар негизи арызын алып барып администрация түз алып барып тапшырышат да ошол жакачы. Анан жанагы бүгүнкү күндө жанагы ошол жердеги суу турат го көл, э? Ошол кичинекей көлчүк бар, ошол жерди дагы эме кылып төгүп, таштан төгөбүз. Көлчүктү толтуруп аткандыгы боюнча эмеңер барбы маалыматыңар? Ал баягы толтуруп ошол жерди дагы сатып, ошол жерлерге фундамент куюлуп аткандыгы боюнча. Орусча айтканда это сужение дренажного арка болуп атат. Аны эметсек мен баягы зона отдыха даярдык иштерин жүргүзүп атам. Мен мисалы бир зона отдыха сасалганга бир определенный бир жумуш жүргүзүшүм керек, ошонун алкагында иштеп атабыз деп жооп берип атышат. Ошол зона отдыха деп туруп көп жылдан бери ошол жерде үйлөр салып кетти. Барса эле зона отдыха. Бирок ал жерде толтук адамдар жашап атканын билесиңер. Ал боюнча да биз Кабардар экен. Айылдын кабардар баарын билет. Мыйзам бузулуп атат. Акакеевдин өкүлү келип айтып атат. Биздин дейт аябай мыйзамды сактаган Хакеев баарын кылып ушундай эчтеке бузбай эле жерди алган. Добросовестный эме деп покупать. Азыр айтып атат, жана Хакеев амнистия мыйзамы боюнча Хакеевдин укугу бузулуп атат деп. Эч кандай Хакеевдин укугу бузулган жок. Хакеев ушул жерде өзү саткан айыл экөө Ибраимова Бактыгүл экөө. Бул жерге сиздерден суранабыз. Соттук процесс болсо бирок ушуну кылдат бөлүп койсоңуздар да. Ал жерде мамлекеттин 10 гектар жери, тагыра 9 гектар, 9,4 гектар жери, ошондой эле эки жаранын талашка түшкөн 5 сотуктан жери. Бирок мынакей азыр Хакеевдин өкүлдө келип, биякта юрист айтып атат, ооба бул жерде 50 жылга чейин убактылуу алган, ошону убактылуу колдонуп жүрөт, бунун максаты болсо деген мындай эс алуу борборун түзүү болчу депчи. Бирок мына айыл өкмөттөрү жаныбызда турат, алар айтты булар максатын бузуп атат, бир канча сотко кайрылганбыз деп. Бул жер боюнча Сокулук райондук прокуратурасы дагы сотко кайрылган. Жогору сотко чейин жетип чечимдер чыккан экен да. Бирок эмнегедир азыркы күндө үйлөр салынып, кызыл китеп алуунун аракетин көрүп атат да. Демек биякта бир мыйзамдын мындай мыйзам бузуулар, карама каршы келген жагдайлар болуп атат да. Ошон үчүн ушул маселени дагы бир жакшы кылдап карап, өзүңөрдүн комментарийлерин калтырып кетиңиздерди биз сиздерден суранабыз. 6 апрелде бул иш боюнча административдик сот Хакеевдин койгон доосун канааттандырган жок. Буга байланыштуу чырылдап чындык издеген жарандар жеңишке жетишти. Заявление представителей третьих лиц по делу Хамбатова, Турдубаева, Шайдула, Якуба об отмене по обеспечению иска наложенного определением административного суда Чуйской области от 31 марта 2021 года, от 30 июня 2021 года удовлетворить. Судья Таркинбаев. Судебное заседание объявляется закрытым. Жагдай кайсылар боюнча силердин өтүнүчүңөрдү канааттандырды да? Ошону түшүнүп кетсеңиз. Салмастарга бул боюнча ошо Хакеев буга чейин дагы бүгүнкү күндө дагы негизсиз доо арыз берип, ушундай коррупция аркылуу ойноп жүргөн. Буга чейинки судья Осмонова деген бар. Ошол эле административдик соттун судьясы. Ошол Осмоновалар менен бул кандайдыр бир сүйлөшүп алганбы, ошондой бир райондук тиякты канааттандырган да, ошондой. Ошондой эмелерге биз ошондой күмөндөбүз. Азыр кайсы иш боюнча именно ошондой чөткө ошону айтып берсек, ошо буга чейинки доо арызында негиз кылган Осмонованын аныктамасын ишти кыскартуу боюнча. Административдик процесс кодекстин 186-беренесинин 8-пунктун көрсөтүп да. Аны дагы негизсиз. Ал боюнча эч кандай юридический последствия алып берген эмес. Ошону негиз кылып туруп, бул доо арыз берген. Доо арызы мына көрдүңүздөр 2 жылдан бери сүйрөлүп келип, бүгүнкү күндө сот Чүй облусунун административдик сотунун судьясы Даркинбаев канааттандырууусу калтырды. Толугу менен канааттандырууусу калтырды. Алар деген баягы кызыл китепти жокко чыгарсын деп келген да? Шайдулбаев менен Камбатырованын кызыл китептер жокко чыксын, бул мен чегерам жанагы ижарага алган жерим деп келгенде кызыл китептерди жокко чыгаруу, токтомдорду жокко чыгаруу деп сотко берген буга чейин. Мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, канааттандырууусу калтырылды. Буга чейин жанагы токтом жокко чыгарууду бергенде канааттандырууусу калтырылган, кыскартылган. Бирок бул доо арызында эч кандай далилдер келтире алган жок. Анткени бул жер Шайдуллаевдин жери жана Камбатырованын жери, бүт документтери бар. Буга чейинки ушул иштин негизинде иштин алкагында ошол жанагы жердин накладка боюнча аныктоо жөнүндө Хакеев өтүнүч келтирип, өтүнүчтүн негизинде тийиштүү мамлекеттик органдар
Демек ал соттун чечиминенчи ошондо бул эки сиздин жактоочуларыңыздын ама эки кардарыңыздын жери биз тартпадык беле сокулуктачы ошол жерлер кирген жок деп чыгарып берди да эч кандай биринин үстүнө кирип кеткен же чек ара туура эмес чийилген эмес деген мурдакы мамлекеттик каттоо кызматынын айыл өкмөттүн чыгарган токтомдору мыйзамдуу деп чыгарып берип атат да. Айыл өкмөттүн токтомдору мыйзамдуу. Анан ошол жана Какеев арендага алып сатып бериппайбы 10 гектар жердичи. 904 га 10 гектар да. Ошол жер Какеевдин жана Камбатырованын, Шайдуллаевдин жана Камбатырованын жерине эч кандай кирип кеткен эмес. Эч кандай накладка жок деп соттук териштирүү далилденди. Булардын жанагы Камбатырова менен Шайдуллаевдин жери накладка бул Какеевге кирип кеткен деген боюнча эч кандай далилдей алган жок, негизсиз болгондуктан. Буну боюнча бүт мамлекеттик органдар тастыктап заключение берген. Какеев менен Камбатырованын жери, Камбатырова менен Какеевдин жеринде, Шайдуллаев менен Какеевдин жеринде эч кандай накладка жок деген. Анан жана арестке коюп туруп бөгөт чарышты. Ошондо алдыбы ошондо? Азыр арестке ошол Какеев сотко доо арыз берип, ошол негизинде доонун камсыздыгы иретинде арестке да койдуруп койгон болчу. Ал дагы бошотулду, Кудай буйрса. Рахмат, соттордун так иштегенине ишендим эми. Рахмат ушу биздин сотторго. Канча жыл күрөштүңүз байке? Мен 6 жылдан бери соттошуп жүргөмүн. Жогорку сотко чейин барып, даже Сокулук райондук соттон айланып деме кылып отуруп, ошо 6 жылдан бери соттошуп жүрдүм эле. Жогорку соттон кийин дагы кайта арест коюп, оң боор Какеев кыйнаган эле. Азыр мына судья Даркинбаев анығына жетип чечип берди. Бизде эмегенде бизде да соттор иштейт деңиз. Иштейт экен бизде соттор. Рахмат биздин сотторго. Ишендиңизби? Ишендим. Рахмат. Сиздерге дагы рахмат. Ушундай келип, ана элге чыгарып бергениңиздерге. Болбосо элге жетпейт эле чындыгында мынандай. Какеевдердин карызгөйлүк менен жанагынтип жер басып алып деме кылып жүргөнүн бир нече жолу айттык биз. 10 гектар жерге тойбой барып туруп биздин 5 сотук жерибизди басып алып атпайбы? Ошону 5 сотук үчүн биз 6 жыл соттошуп жүрүп эми бүттү. Рахмат. Судьяларга дагы, мына адвокаттарга дагы рахмат дейли. Бардык ушу нерселерге чындык бар экен. Рахмат барыңыздарга. Урматтуу ийгиликте бергениңиздерге рахмат. Рахмат, биз ар дайым эл кызматында. Өзгөчө сиздерге ушундай сокулукка барып, жердин башына барып, соттук териштирүүгө албай келип, ийгиликтеп, коомчулукка чагылдырып, бул арыздануучулар менен жогору жактарга жеткенге көпүрө болуп бергениңиздерге рахмат. Сотторго да рахмат, айрыкча Даркинбаевга. Ушундай адилеттүү чечим чыгарып берди. Буга чейин ушул Осмонова деген судья бар экен. Буга чейин Осмонова, Какеевдин эле сөзүн сүйлөгөн Ахметова деген соттор чечпей жүргөн. Даркинбаев рахмат өзгөчө. Рахмат. Жаңы келген окшойт, бул жакка жаңы келиптир. Барын тактап чечип берди, мына баардык сотторду көргөдүк, баардык далилдерди келтирди да. Далилдерди мыйзамдуу негизде барын келтирип берди да. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр билсеңиздер, биз бир 2 жума мурун Сокулуктун районуна караштуу Вайнантоновка айылындагы бул байкелерибизге таандык болгон 5 сотуктан жерлер талашка түшкөнүн. Ошол айыл өкмөттөн эле 10 гектарга жакын жерди ижарага алып, жактоочунун айтымында участокторго сатып жиберген. Сатып жиберген Өскөнбай Какеев тууралуу материал даярдаганбыз да. Мына ошонун жыйынтыгы келип, мына бүгүн ушундай сот жыйынтыгы чыгарды. Байкебиз мынакей 6 жылдан бери соттошуп жүрүп, бүгүн чындыкка, адилеттүүлүккө жетти. Ушу менен бүгүнкү ушул териштирүүнү жыйынтыктайбыз. Ал эми жанакы 10 гектар жердин тагдыры кандай болот, эмне болот, аны башка иликтөөлөрдө дагы иликтеп айтып бергенге аракет кылабыз. Бизди ар дайым макпалап туруңуздар, каналыбызга жазылыңыздар, комментарийлерди жазып, бөлүшүп коюңуздарды суранабыз. Кийинки бөлүмдөн көрүшкөнчө саламаттаңыздар.